Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалы 2022 жыл ичинде 1 миллион тоннадан ашык көмүр отунун өндүргөн. Жыл ичиндеги күз-кыш мезгилине карата Бишкек жылуулук электр борборуна 373 миң тонна көмүр отуну ташылса, ал эми элге берилүүчү кезек көмүр отундары 452 миң тоннага жеткен. 2022 жылга 750 миң тонна көмүр отунун өндүрүү планга коюлган болсо, жыл ичинде көмүр казуу 1 миллион 352 миң тоннага жетип, көрсөткүч 180% аткарылган. Ал эми тазалоо иштерине бир жылга берилген план 4500 куб метр тонна болсо, жыл ичинде 9700 куб метр тонна тазалоо иштери жүрүп, 216%га жеткен. Жыл бою 23 экскаватор, 8 погрузчик, 2 бульдозер, 87 атайын жүк ташуучу хово унаасы тартылган. Ал эми өткөн жылдын май айында 50дөн ашык жүк ташуучу унаасы жарым чиркек иштери менен 4 жүк төгүштүн ачкычын өлкө башчысы Садыр Жапаров жеринде барып тапшырган. Өлкө бийлигинин колдоосуна ылайык жыл сайын кенде жакшы шарттар түзүлүп, коопсуздук, тартип күчөтүлгөн багытта иштеп жатат. Коррупцияга жана башаламандыкка жол бербөө максатында кендин өзү жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздалып, видео байкоолор орнотулган. Учурда тартип мурдагыга салыштырмалуу кыйла жакшы. Кара Кече филиалында учурда жалпысынан 300дөн ашык жумушчу иш алып барса, жумуш мөөнөтү 15 күндүк вакталык. Кендин өзүндө бардык шарттар каралган. Жумушчулар шаарчасында тамактануу, эс алуучу жана уктоочу бөлмөлөр, ошондой эле медициналык кароодон өтүүчү жайлары ар бир профилдеги кызматкерлер үчүн каралган. Жумгал район айылдарында жалпы 20 жерге көмүр кампы ачылып, элди арзан көмүр отундары менен камсыз кылуу Кара Кече филиалына милдеттендирилип, жергиликтүү айыл өкмөттөрү менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барылууда. Учурда көмүрдүн 1 тоннасы район аймагында 2000-2200 сомдон сатылып келет. Көмүр кампалардын ачылышы тургундар үчүн жакшы болууда. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан жерлерде ачылган көмүр кампаларда баалар салыштырмалуу арзан. Кара Кече ачылып эметкенден бери ушу топ база ачып койгонго бизге чоң рахмат. 4-чү жолу алып атабыз. Буюрса жакшы. Убагы менен келип алып кетебиз. Элеп беришет балдар. Убагында келип бизге көмүрдү берип, весин тууралап баарын эстеп берет. Рахмат, чоң рахмат. Ушу жергиликтүү элге көмүр келип атат. Отборный келип атат. Элеп ушу баарын берип атабыз 1 тоннадан ар бир кишиге. Буюрса көмүр жакшы кесе экен. Элеп бөлүп алып атабыз. Топ базага үскүртүксүз көмүр келип атат. 2280 сомдон. Азыр топ жендекиси элеп да берип атабыз, тараза менен берип атабыз мынакей. Эмеси азыр 2 женге айыл чоң болгондуктан айылга үйлөргө да 2 женге бөлүнүп төгүлүп атабыз. 2000 сомдон сатып атабыз. 2000ден ашкан жокпуз. Жакшына кайгыла өсү деле кесек көмүрлөр келип атат, жылдагыдай эмес. Ошол иштеп аткандан баарына Алла ыраазы болсун, чынын айтыш керек. Топ базага келип көмүр алып атам, тоннасы 2200 экен. Балдарга элетип атам. Элетип анан машинага ушуга алып атам. Кыргыз көмүр бекитип берген баа менен сатып атабыз 2200 сомдон. 2200 сомдон ашкан жокпуз. Ушу жерге келебиз, эленген көмүрдү алып атабыз. Балдарга кээде заказ берип коебуз, байке көмүр келди, келеле деген угабыз. Өкмөткө, Кара Кечеге, ушул жерде иштеген балдарга рахматты айтабыз. Элдин баары минтип көмүрдү келип элетип алып атабыз. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 1 миллион 685 тонна көмүр өндүрүлсө, ошонун 1 миллион 300 миң кыргыз көмүр ишканасы өндүргөн. Район аймагында күз-кыш мезгилине жалпы 24 миң тонна көмүр отуну керек болсо, мунун ичинен бюджеттик мекемелерге 6 миң тонна, калкка 18 миң тонна көмүр отуну керектелет. Учурда мекемелерди камсыздоо 100%га аткарылса, калкка көмүр үзгүлтүксүз берилүүдө. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Жумгал району.